Туугандар, 125 000 долларга ким ушундай чек-чейген өзүм үчүн деп салынган үй издеп жүрдү эле, байкаңыздарчы. Ушундай кенен жери менен туугандар. Бүгүнкү сатылуучу объект 120 000 долларга чыкты. Кызыл кирпичтен чек-чейип салынган 67 квадрат метр. Ушундай болгон 6,66 официально по документам соток жери менен фактически 7 сотоктон ашыгыраак. Туугандар, байкаңыздар, суусу бар, свети бар. Бул жакта эле жакын аралыкта мектеби, бала бакчасы бар. Туугандар, и негизги трассадан бул жерге чейин ашып кетсе бир 700 метр аралыкта гана экен. Сатылуучу объектке келиш үчүн туугандар, бул ылдый тарапта Олокондун круговой болот, билесиздер. Ошол жерден өйдө тарапты, село жал тарапты карай келе бересиздер. Ошо асфальт көчө менен бир 5-6 минутта жол жүрүп келе берсеңиздер, бул жерде Разноя көчөсү болот туугандар. Ушул Разноя көчөсүнөн кирип 700-750 метр жүрсөңүздөр, бүгүнкү биздин сатылуучу объект жолдун сол тарабында жайгашкан. Туугандар, мына биздин сатылуучу объекттин көчө тарабынан көрүнүшү байкаңыздар, чек-чейип евро заборлору менен өзүм үчүн деген ушул жерден деле байкалып атат да туугандар. Негизи евро заборлор обычно мындай сериле түздө болот го. А муну атайын үй ээси ушундай цветке сонун кылып боеп туруп, дарбазаларыбыз ордунда турат. Дальше кире турган болсок, байкаңыздарчы туугандар, бир лайктан басыш үчүн негизи сонун эле болчу да, бирден лайк бассаңыздарчы. Жашыл зоналары, эшиктеги ажатканасы ордунда, бул жакта кошумча курулуштары менен туугандар, баардыгы аккуратно өзүнүн ордунда турат. Так адреси туугандар, село Жал, Разноя көчөсү 10-даректе жайгашыптыр. Жүзүмдөрүнүн өйдө бар экен, туугандар, короосунан байкасаңыздар. Суусун напоруна эле бир маани берсеңиздер деле болот да, туугандар, караңыздарчы. Шаркырайт жүзүнөчү. Муптуздак болуп суу сагат, свети бар. Бул жакты негизи азыр кошумча курулуш катары бир нерселерди коюп кою үчүн пайдаланып жатыптыр үй ээси. Сиздер бул жакты очоккана катары деле карап көрсөңүздөр болчудай. Мына биздин негизги үйүбүз, кирүүчү эшиги туугандар. И бул жагында да байкаңыздарчы. Стяжка түп-түз болуп. Алып калсаңыздар, чек-чейтип туруп, могул жерге бир навес тургузсаңыздар, үйдүн көркү дагы 2 эсе чыгат болуш керек да туугандар. Атайын кечки жарыктандыруу системалары, коопсуздук камералары туугандар, вообще сонун вариант экен. Үйдүн арт тарабында да ушундай кенен орундугу бар туугандар. Тапчан коюп койсоңуздар, вообще сонун болчудай. Байкаңыздар туугандар, үйүбүз кызыл кирпичтен салынган, сырттары жылууланган, отоплениясы бар, көмүр менен жылыйт туугандар. Жаркыраган үйгө кош келиңиздер туугандар. Байкаңыздарчы, үйдүн сырты бир тайлык болуп атабы туугандар. Ичи болсо бир төөлүк экен ужечи. Мына кирдик, ушундай кенен болуп, холу чыгыптыр, батареялары ордунда турат, күлдөрүбүз турат туугандар. Дагы бир нерсе көрсөтөйүнбү? Байкаңыздарчы, бул эмне деп ойлойсуздар? Муну ача турган болсок, мына байкаңыздар, үй ээси канчалык деңгээлде көңүл буруп туруп жасаганда сапат деген ушул жерде экен туугандар. Так, биринчи бөлмөнү тааныштыралы туугандар. Ушундай жаркыраган бизде залыбыз, өзгөчө жарык берүү, ушундай люстралар вообще сонун туугандар. Мен оозум ачылып дагы деле жабылбай атат. Буякта шкафтары өзүнүн ордунда. Айтып кете турчу нерсе, үйдөгү мебелдердин дээрлик көпчүлүк бөлүгү калат экен туугандар. Ээсинин айтымында бир эле диваны, төшөнчүсү, анан гүлдөрүн да алып кетем дейт. Калганы мына ушул турушта келесиздер дагы чек-чейтип, жашоонун рахатын алып туруп жашай бересиздер. Тынч жерде ушундай заманбап ремонттогу үй менен туугандар. Так, дальше келе берели. Төрүндөгү эшикти ачып карай турган болсок, ушундай кенен болгон душубузу, ажаатканасы бардык шарты менен. Менин оюмча туугандар, өзүнүн баасына татыктуу үйүбүз деп ойлойм. Бүгүнкү сатылуучу объект. Собственниктин өзү менен гана түзмө-түз эч кандай ортомчусуз байланыша бересиздер. Телефон номери 0556 91 50 91 номерлеринде туугандар. Базар жокко катталганын унутпайбыз, себеби көрдүңүздөр, бизде сонун варианттар бир гана базар жоктон чыгып турат.